Hello guys, бүгінгі видеода Future Simple Tense жөнөкөй келечекти үйрөнөбүз. Жөнөкөй келечек Future Simple Tense келечекте боло турган иш аракеттерди, пландарды же келечектеги болжолдорду көргөзөт. Кыргызчага ат, эт, макчы, болот сыяктуу мүчөлөр менен которулат. Ал эми жардамчы этиши болсо will. Биринчиден жөнөкөй келечек менен эң көп колдонулган keywords ачкыч сөздөрдү талкуулап кетебиз. Tomorrow эртең, next week, next month, next year кийинки жума, кийинки ай, кийинки жыл, soon жакында, in the future келечекте. Бул ачкыч сөздөр көбүнчө сүйлөмдүн аягында колдонулат. Эми future simple tense жөнөкөй келечекти кайсы учурларда колдонобуз? Жөнөкөй келечекти келечектеги жөнөкөй иш аракеттер үчүн колдонобуз. I will go to work tomorrow. Эртең мен ишке барам. Дароо чечим кабыл алганда колдонобуз. I think I will take a nap. Мен бир аз уктап алам деп ойлойм. Жөнөкөй келечекти бир нерсени болжолдоп айтканыбызда дагы колдонобуз. It will rain soon. Жакында жамгыр жаайт. Сунуш, убада же жардам сураганда дагы Will you help me? Сен мага жардам бересиңби? Future simple tense'te жөнөкөй келечекте жөнөкөй терс суроолуу сүйлөм түзүүнү үйрөнөбүз. Эң башында жөнөкөй сүйлөм менен баштайбыз. Жөнөкөй сүйлөм will жардамчы этиши аркылуу түзүлөт. Бардык ата тошторго will деген жардамчы этишти колдонобуз. Ал эми этиш болсо баштапкы түрүндө кала берет. I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. Буларды кыскартып дагы колдонсок болот, кыскартуудан мааниси өзгөрбөйт. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll болуп кыскарып калат. Эми мисалдар менен карап өтөбүз. I will sleep. Мен уктайм. Sleep деген туура эмес этишибиз биринчи столбикте же баштапкы түрүндө колдонулду. You will go to work soon. Жакында сен жумушка барасың. She'll come. Ал келет. He will play. Ал ойнойт. We will study. Биз үйрөнөбүз. They'll do the laundry. Алар кир жуушат. The dog will bark. It үрөт. Эми жөнөкөй келечекте терс сүйлөм түзүүнү үйрөнөбүз. Терс сүйлөм түзүү үчүн жардамчы этиш will'ден кийин not деген сөздү коебуз. I will not, you will not, he will not, she will not, it will not, we will not, they will not. Буларды да кыскартып колдонсок болот, жана дагы кыскартканда мааниси өзгөрбөйт. I won't, you won't, he won't, she won't, it won't, we won't, they won't. Will not деген сөздү апостроф менен кыскартып коебуз. Апострофтун ордунда o деген тамга болуш керек, бирок апостроф келгенде ал тамга түшүп калат дагы. Will деген сөз дагы өзгөрүп won't болуп калат. Мисалдар менен карайбыз. I won't laugh. Мен күлбөйм. You will not sleep early. Sen erте уктабайсың.
He will not cook. Ал тамақ жасабайды. She will not stay at home. Ал үйде қалбайды. It won't break. Бұл сынбайды. We won't sell our house. Biz үйімізді сатпаймыз. They will not dream about you. Алар сен жөнінде қиялданышпайды. Trees won't grow here. Дарақтар бұл жерде өспейді. Байқағаныңыздардай, will not деген түрінде болса won't деген түрінде қолдансаңыздар болады. Мааниси өзгөрбөстөн ошол бойдон да калат. Эми жөнөкөй келер чакта суроолуу сүйлөм түзүүнү үйрөнөбүз. Суроолуу сүйлөм түзүү үчүн will жардамчы этишин сүйлөмдүн алдына коебуз. Жана дагы этиштер баштапкы түрүндө калат. Will I, will you, will he, will she, will it, will we, will they. Мисалдар менен Will I swim in the pool? Мен бассейнге түшөмбү? Will you cook dinner? Сен кечки тамакты даярдайсыңбы? Will he work tomorrow? Ал эртең иштейби? Will she fly to London? Ал Лондонго учабы? Will it rain? Жамгыр жайбы? Will we travel? Биз саякат кылабызбы? Will they call? Алар чалабы? Will the flower bloom in spring? Гүл жазында гүлдөйбү? Көргөнүңүздөрдөй суроолуу сүйлөм өтө оңой. Will деген жардамчы этишти сүйлөмдүн башына коебуз, андан кийин сүйлөмдүн эси, андан кийин object толуктоочу келет. Ушуну менен видео аягына келип жетти. Кийинки жолу көрүшкөнчө bye bye.